Абдуллаким Абдуллаев Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын хирургу. Өз ишине так дайыма медициналык билимин өнүктүрүп, тажрыйбасын арттыруу максатында чет өлкөлөргө чейин барып келген мыкты дарыгер. Чек ара жаңжалдарында жарадар болгон жоокерлер менен жарандарды кирпик какпай операция кылып турган мындай дарыгерлердин ошондогу эмгектери чын эле баатырдыкка тете десек жаңылышпайбыз. Кар кетип из жоголгон менен бычак мизинде турган өмүрлөрдү сактап калган мындай эмгектер эч качан унутулбайт. Кыргыз-Тажик чек арасында ошо аскерлердин кагылышуусунда көптөгөн аскерлерибиз жарат алып, октон ошол согуш учурунда жарат алып келишти. Биз бирок ошол даяр турчубуз, ошол бир дагы биз ошо аскерлерибизди жоготкон жокпуз. Бизге келген аскерлердин ичинен бардыгы биринчи медициналык жардамды ушул жерде толук көрсөтүп, анан биздин ушул имаратыбыз кичине болгондугунан байланыштуу, орундун койканын азыгынан байланыштуу ошол жогору жактан ушундай буйрук болду. Ошол жакынкы райондун больницаларынын койкаларына жана ошол Бишкек менен Оштун больницаларына бул жерде биринчи ошол операцияларды чукул келген бардык аскерлерибизди операция жасап, биринчи медицина кызмат жардам көрсөтүп, анан ошол самолет аркылуу, реамобилдер аркылуу ошол Ош Бишкекке жөнөтүп турдук. Көп жылдар бою Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын хирургия бөлүмүн жетектеген дарыгер, Баткен облусундагы эл урматтаган мыкты хирург. Жөнөкөй өз ишине так Абдуллаев мындай эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыкка да ээ болгон. Курсагың ачпы, кыйналып турасыңбы, бардыгы ошол ой максатың, көз карашың ошол кайсы жерде операция кылсаң ошол бүткүчө, даже баягы тердеп кыйналганыңды да сезбей каласың да. Муну баягы хирург, бардык эле хирургдар билсе керек. Ошол баягы операцияны гана бүтүп, анан ооруду операциондан чыгаргандан кийин анан баягы кыйналганыңды сезесиң да. Ошон үчүн мен үчүн ар бир оорудун ден соолугу кымбат, баарыбызга, туугандарына эмес, биринчи ошол операция кылып аткан врачка ушунчалык оор болот, кымбат. Ошон үчүн ар бир оору үчүн, ар бир оорудун оорусу үчүн күрөшүүгө даярбыз. Абдуллаким Абдуллаев Баткен облустук биргелешкен оорукананы кеңейтүүнүн зарылдыгын айтат. 1999 жылдан кийин Баткен 3 район 3 шаардын курамы менен өзүнчө облус болуп түзүлгөн менен ошол кездеги райондук оорукананын базасында кала берген. Учурда 5,5 миллиондон ашык калкы бар Баткен облусундагы элдин саламаттыгын тейлөөдө. Албетте оорукананын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ошол мисалы мына жакында эле башыбыздан өттү, Тажик-Кыргыз чек арасында болгон окуяларда имараттын эскилигине жана ушул койканын азыгынан көптөгөн кыйынчылыктарга душар болдук да. Биз мына элибиз өсүп атат, жерибиз кеңейип атат дегендей, ошол бир гана ошол Баткен районунда жана Баткен шаарында бир гана ошол стационардык больница бар да, мындан башка больница жок. Ошого сиздерден суранып, өкмөттөн суранат элек, бизге дагы ошол жаңы ошол заманбап областтык оорукананын имаратын куруп беришин суранат элек. Баткен облусу Бишкектен 1000 чакырым алыс жайгашкандыгын жана Борборго барып дарыланып келүү үчүн бөөдө убакыт көп каражаттардын керектелерин эске алсак, Абдуллаким Абдуллаевдин айткандары жөндүү.